Улукбек Барыш, он керектиги эмнеден жаралып калды ушул мыйзамды? Бұл баяндамада көрсөтүлгөн негизинен бул элдик демилге жерлерде өзгөчө сыртта жүргөн биздин жаштарыбыздын кайрылуулары негиз болуп, бул мыйзам долбоору талкууга коюлган, коомдук талкууга 21-жылы май айында. Чындыгында кээде биз ушул өтө ашыра жарышуу, ашыра ушул мындай бир ысырапкерчиликти болуп аткандыгы белгилүү. Ошондуктан ошонун баардыгын жолго салуу максатында. Элдик демилгел дегендер бир жерде такталганбы бардыгы? Бар, менде айтып атпайм, конкрет түрдө ушул аксакалдар кеңеши бар, сырттан Москвада иштеген жаштардын кайрылуулары бар. Могул жерде сандар турат да, урматтуу Улукбек Барыш. Үйлөн үлпөтү 300 адамга чейин, калган той топурлар 200 адамга чейин. Ушул сан каяктан чыгып калган элдик демилге? Элдик демилгеде сунуштарда 100ге чейин болсун дегенге чейин болгон сунуштар. Бирок жалпысынан биз ушул талдап чыкканда жерлерде ушул мындай айылдын эли тойлорун ушул 300 кишиден ашуун көпчүлүк учурда катышпагандыгы белгилүү. Рахмат. Андан дагы бир суроом. Колонна дейт, 3 машина. Бул дагы өзүңөр билгендей өзгөчө бизде түштүктө атайын 20дан ашуун окшош машиналарды коюп алышып, алардын расходу эле бир үйлүк да өзүчө. 3 автобус болуп калсачы? 3 автобус болуп калса. Эми автобус деген 3 автобус болот. Тоже транспортный единицага как легковые, так и большая габаритный игреби? Бул жерде аны караган эмеспиз, чындыгында. Бишкектен башка жерде 300 адамдан ашык бата турган ресторан, кафелер бар экен да? Бар. Мен өз негизинен каршымын мындай чектөөлөргөчү. Буну чектесең да, чектей албасаң да кыла албайсың. Эми жакшы эле мыйзамга окшоп атат. Биздин кесиптеш сунуш кылып атат. Ол жерде дагы сааттары коюлуп калыптыр да, 18ден 22ге чейин. Бул сааттагы ошол сааттагы коомдук талкууда, андан кийин парламент коомунда сунуш кылынган. Кээде жумушчу күндөрү тойлор түнкү 12-1ге чейин болуп атат. Анда ар жер, мен түшүнүгүм боюнча ар жерде аркылуу болот экен да. Тура элдик жыйын мисалы үчүн 5 мал сой десе сое берет экен да. Эми 5 мал сой деп мен мисал айттым. Сизди кичине күлдүрөйүн деп айттым болгонунда. Эми мен ойлойм андай нерсе жарлыкта дагы конкреттүү көрсөтүлгөн. Биз мыйзам менен дагы муну эми так ошо элдин өзүнө коюп атабыз да. Булар анан өздөрүнүн кызмат абалынан кыянаттуу пайдаланып кетпейби? Тиги Ормоновго же Сатыбалдиевго же Сыдыковго деп башка нерсени коюп Жок, саны боюнча. Жок, бул жерде адамга эмес, айтып атпайбы, жергиликтүү ошол айыл өкмөттүн элдик жыйыны ошондо бекиткенден кийин, чечим чыгаргандан кийин жергиликтүү кеңеш бекитип бериш керек.